Немис басылмалары билдиргенде, Орусия менен Украинанын ортосундагы согуш башталгандан бери Германиянын Кыргызстанга экспорту өскөн. Факт-чек кейджинин журналисттери Германиядан Кыргызстанга кайсы товар көбүрөөк экспорттолгонун жана анын согушка тиешеси барбы жокпу аныктап чыкты. Немис басылмалары Германиянын Кыргызстанга экспорту 950%га өскөнүн билдирүүдө. Бул мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөр арасындагы рекордтук көрсөткүч. Орусия Украинага кол салгандан бери немис автоунааларынын жана запастык бөлүктөрүнүн экспорту 5500%га өскөн. Анын баары Орусияга жиберилип жатканын билиш үчүн окумуштуу ракетчи болуунун кереги жок. Кыргызстанда жок жерден эле заматтан массалык бум башталды деп айтканга болбойт. Германия муну токтотушу керек. Германиянын статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2022-жылы Германиядан КМШ өлкөлөрүнө Орусияны эсепке албаганда 7,7 миллиард еврога товарлар экспорттолуп, 9,6 миллиард еврога товарлар импорттолгон. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу КМШ өлкөлөрүнө экспорт 62,7%га, ал эми импорт 71%га өскөнүн билдирет. Экспорттун өзгөчө чоң өсүү темпи Кыргызстанда, Арменияда жана Өзбекстанда байкалган. БУ Comtrade эл аралык соода саттык статистикасы дагы бул маалыматты тастыктайт. Маалыматка ылайык 2022-жылы Германиядан Кыргызстанга товарлардын экспорту 353,11 миллион доллар же 323 миллион евро түзгөн. Мындай көрсөткүчтөр акыркы 25 жыл аралыгында биринчи жолу катталган. Германиянын Кыргызстанга экспортунун сап башында транспорт каражаттары, экинчи орунда автоунаалар, ядролук реакторлор, казандар турат. Үчүнчү орунда электр жабдыктар турат. Ошол эле кезде улуттук стат комитеттин маалыматтары башка сандарды келтирет. Мисалы 2022-жылы Германиядан Кыргызстанга импорттолгон товардын көлөмү 2021-жылга салыштырмалуу 260%га өсүп, 164 миллион доллар түзгөн. Башкача айтканда, бул Comtrade жана Германиянын статистикалык комитети келтирген көрсөткүчтөрдөн 2 эсе аз. Кыргызстан Германиядан баарынан көп автоунааларды сатып алган. 2021-жылы 58 автоунаа импорттолсо, 2022-жылы 1313 автоунаа импорттолгон. Аны менен катар Германиядан Кыргызстанга электр товарларынын импорту өсүүдө. Мисалы, 450 миң долларга электр кыймылдаткычтардын жана жабдыктардын 10 тонна запастык бөлүктөрү. 2021-жылы ушул эле убакта 2,7 миң долларга импорттолгон болчу. 2023-жылы бул тенденция уланып, Германия Кыргызстанга экспорттун дагы көбөйтө алды. Германия сордургуч, винт гайкалар, бычактар сыяктуу куралдарды да экспорттой баштаган. Тыянак, Германия чынында эле Украинада согуш башталгандан бери Кыргызстанга экспорттун көлөмүн өстүргөн. Кыргызстан баарынан көп кымбат баалуу автоунааларды сатып ала баштаган.